Көз доктуру Алмазбек Исманкулов менен Бишкек мэриясынын кызматкери Талант Рыскулбек уулу кармалды. Эскерте кетсек, 27 декабрда Жогорку Кеңештин мекенчил депутаттык жыйынында Бишкектеги Жусуп Асан атындагы Кыргыз Улуттук университетинен Түштүк Корея мамлекетинен алынган насыяга күрөөгө коюлганын эл өкүлү Рысбек Атажанов айтып чыккан. Анда ал күрөөгө коюуда тиешелүү адамдарды жоопкерчиликке тартууну көтөрүп чыккан. Анда билим берүү жана илим министринин орун басары Исманкуловду сотко бергенин айтып, анда кредитке алынган 8 миллион доллар төлөнбөй жүрүп, бүгүнкү күндө Исманкуловдун карызы 28 миллион АКШ долларына жеткенин айткан. Ош шаарында 600 миң сом акча талап кылуу фактысы боюнча Арлаш Мушташ боюнча спортчулардан турган кылмыштуу топ кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматына билдиришти. Маалыматка ылайык, 2023 жылдын 4 февралында Ош шаарынын аймагында 2 жаран жана алар менен бирге Ош шаарынын Нага Грэпплинг федерациясынын президенти жергиликтүү тургунду жолугушууга чакырып, ал жерден физикалык күч колдонуп, тамагына бычак такып, башына баштык кийгизип, аны белгисиз багытта алып кетишкени аныкталды. Андан кийин темир балкан менен жабырлануучуну сабап, белгисиз маркада тапанчаны башына такап, физикалык күч колдонуу жана ар кандай коркутуулар аркылуу акча талап кыла башташкан жана 10 күнүн ичинде 600 миң сом табуу шартын коюшкан. Учурда Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 96-беренесине ылайык кармалгандар УКМКнын Ош шаар жана Ош облусу боюнча тергөө абагынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Тергөө иштери уланууда. Кыргызстандык куткаруучулар Түркияда урандылардын алынан бир адамды аман эсен куткарышты. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, куткаруучулар Кахранманмараш шаарында бузулган имараттардын алдынан 6 күн дегенде бир адамды куткарышкан. Эскерте кетсек, 6 февралда таңга жуук Түркия жана Сириянын аймагында очогунда 7,8 балга жеткен катуу жер титирөө катталып, бир нече шаар кыйраган. Кийин жер титирөө дагы айтылганып, анын күчү очогунда 7,6 балга жеткен. Biraz geriye, ayaktan mı verin? Şöyle geriye çıksın. Açın ya, açın. Ayak burada. Canı yatırıp duruyorum. Yeter. Jandarma koridoru açtı, komple aşağı ambulanslar kadar koridoru açtı. Buraya aç abi. Buraya aç abi. Geç abi. Kanka. Şuraya set yapalım. Set. Al gel.